Нарын шаарындагы профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектебинде жаштар тармагына тиешелүү көйгөйлөр талкууланды. Мындай иш-чараны Германия эл аралык кызматташтык коомунун жаштар үчүн жаркын келечек долбоорунун колдоосунда өткөрүлүп жаткан Дилгир окуу курсунун катышуучулары уюштурду. Тегерек столдун максаты азыркы жаштардын кесипке болгон туура багыт берүү. Кесип, мисалы, Кыргыз мамлекетинде азыр бир кесипте окуп, анан ошол кесипте иш алып барып кетүү өтө кыйын болуп атат да. Бир жерде окуйт, а иштеген жери башка. Ошол кесипти туура тандап, анан кийин ошол кесип менен чыныгы кесипкөй инсандар чыкса, ошондо Кыргызстан өнүгөт деген ойдо биз ушул иш-чараны уюштурганбыз. Бул тегерек столго Нарын мамлекеттик университетинин окутуучулары, Нарын шаарындагы мектептердин мугалимдери, укук коргоо органынын өкүлү жана мектеп окуучулары катышты. Ал жерде бүгүнкү күндө мугалимдер менен окуучулардын жана ата-энелердин бири-бирине болгон мамилелери, жоопкерчиликтери айтылды. Негизи балдарга бир аз шык берип, жакшы багыт берип, эгер жол көрсөтө турган болсок, биздин окуучуларда чоң нерсени күтсөк болот. Ал үчүн балдарга, окуучуларга шык бериш үчүн мугалимдер менен эн-аталар, окуучулар бирге турган жолдорду, программаларды түздөп ойлоп чыгып, анан эн-аталар менен биргеликте окуучуларга мугалимдер биригип алып, жакшы бир жол тандап шык бере турган болсо, балдар өнүгөт, өсөт. Жаштар арасында көйгөйлүү маселелер жана окуучуларга кесиптик багыт берүү боюнча өткөрүлгөн мындай иш-чара байма-бай болуп, ар бир мектепте уланса деген тилектерин окуучулар билдирди. Жыйынтыгында ар бир катышуучу өз ойлорун кагазга калтырып, мындан ары да чогулуп, көйгөйлүү маселелерди чогуу талкуулоого убада беришти. Майрамбек Өмүрбаев, Айдын Төлөбек уулу, Теңир Тоо таңы.